Жол эрежеси боюнча кимде артыкчылык бар деген бизге суроо берилип атат. Азыр бул жерде сүрөттү карасак, мына эки унаа кесилишке келип калды. Жеңил унаалар, сары унаа азыр солго бурулган даярданып атат, көк унаа болсо оңго. Ушул учурда кимде артыкчылык бар, ким биринчи жүрөт деген суроо болду. Аны билиш үчүн биз эмне кылабыз? Оң тараптагы жол белгилерге жана светофорго карайбыз. Оң тарапта кандай белги турат? Негизги жол деген артыкчылык белги турат. Демек сары унаанын бараткан жолу негизги жол экен. Анын төмөн жагында досканы карасаңыздар, бул доска табличка кесилиштин схемасы. Ошол кесилиште негизги жол кайсы жакка бурулганын кара сызык менен көргөзүп коет. Азыр кара сызык мына ылдый жактан барып солго бурулганы, демек сары унаа бараткан жол, негизги жол солго бурулуп кеткен. Ошондо негизги жолдо бир гана сары унаа, ал эми көк түстөгү жеңил унаа экинчи даражалуу жолдо. Эгер азыр бул жерде светофор болбогондо сары унаа биринчи жүрүш керек эле. Бирок азыр сары унаа биринчи жүрө албайт, көк унаага жол берет. Эмне себептен? Себеп дегенде светофордун жашыл чырагы күйгөндө ушул артыкчылык белгилерди жокко чыгарат. Бул жерде артыкчылык белги негизги жолду жокко чыгарат дагы. Анан бул кесилиш кандай кесилиш болуп калат? Тең даражалуу жолдордун кесилиши болуп калат. Ал эми тең даражалуу жолдордун кесилишинде оң кол тараптагы унааларга жол берилет. Ошондо азыр сары унаанын оң тарабында көк унаа болгондуктан көк унаа биринчи жүрөт. Ал эми сары унаа экинчи. Эгерде светофор жок болгондо анда бул жерде сары унаа биринчи жүрүш керек эле. Бирок светофор бар үчүн оң кол эрежеси иштеп калды дагы. Анан көк унаага жол берилип калды. Көк унаа биринчи жүрөт, сары унаа экинчи. Ошондо жол эрежеси боюнча кимде артыкчылык бар дегенде көк унаада деген жооп тура болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөр, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменде өтө албай жатсаңыздар, анда менде онлайн платный курс бар. Ошол курска катышып экзаменден өтсөңүздөр болот. Эгер катышам десеңиздер, мен азыр экранга телефон контакт номер чыгарам, WhatsApp номер, ошого байланышка чыккыла, же болбосо шапка профилдин астында WhatsApp группанын ссылкасы бар. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.